Строительство нового здания Духовного управления мусульман Кыргызстана завершено. В торжественной обстановке руководство муфтията и представители государственных структур совместно с почетными гостями из Казахстана, Узбекистана и России открыли двери нового здания. Урматтуу кыргызстандыктар, алыс жакындан келген коноктор, жакшы саамалык иштин күбөлөрү жана меймандары. Сиздерди бүгүнкү мусулмандар дин башкармалыгынын башкы имаратынын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу курулган, ачылып жаткан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы имаратын куруу Исмаил Ата кайрымдуулук фондуна жанын төрагасына Раим Матраимовго буйруган экен. Жаратканга шексиз шүгүр. Раиминин башын аягына чейин баарын өзү көзөмөлдөп, 10 айдын ичинде имараттын курулушу аяктап, ачылыш аземи болуп отурат. Мындай максаттарды жүзөгө ашырууда халктын ишенимин, маданияттын өздөштүрүү баарыбыздын милдетибиз деп эсептеймин. Жалпыбыз Кыргызстаныбыздын келечектеги коомубуздун тынч жана бакубат өнүгүүсү үчүн өз салымыбызды кошууга тийишпиз. Буюрса, мындан ары да Исмаил Ата кайрымдуулук фондубуз аркылуу элибизге колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Буга чейин деле элибизге ушул сыяктуу соопчулук иштерди жасап келгенбиз. Жараткан насип этсе, дагы да фонддун атынан көп иштерди аткарууга келечектеги пландарыбыз бар. Урматтуу мекендештер, сыйлуу коноктор жана аземдин катышуучулары. Мына ушундай заманбап муфтияттын имараты элибизге, жерибизге ынтымакты алып келген жана жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуучу жайлардан болсун. Жараткан жакшы иш жасоону ар бирибизге насип кылсын. Мамлекетибизде, эл жерибизде тынчтык, ынтымак орношсун. Сиздерге бардык жакшылыктарды жана ийгиликтерди каалаймын. Рахмат. Ана бул президиумда отургандарыбыздын бардыгы өзүнүн белектерин берди. Биз белегибизди көтөрө албайдык, бирок жерге орнотуп койдук. Сону кабыл алып коюңуздар. Рахмат көңүл бургандар үчүн. Бардыгыбыз быйыл мына кубанычта турабыз, мына жаркыраган мечиттин жанында. Хотелось бы выразить благодарность нашим гражданам, особенно семье Матраимовых, которые выделили средства на постройку здания. Всевышний не оставит их без своего внимания. Ушундай мүмкүнчүлүккө, ушул биздин диний башкармага жаңы имаратты куруп берген ушу Раим Матраимовдун үй бүлөсүгө, туугандарыга, Раим Матраимов атында Исмаил Ата атындагы фондунун кызматкерлердин бардыгынан Аллах субханаху ва таала өзү разы болуп насип кылган болсун. Амин. Рахматика я архамар рахим. Бүгүн биз керемет кубанычтуу күндүн куәсі болуп отурмуз. Казак халкында көршүнү Кудай косат деген канат сөз бар. Кыргыз Кудай коскан көршүмүз. O'zbekiston musulmonlari idorasi, ulamolar kengashi nomidan bugungi ajib bir tantana Qirg'iziston musulmonlar boshqarmasi diniy idorasining yangi binosining ochilishi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Открытие нового современного здания даст Всевышний, придаст новый импульс для всего духовенства к служению делу ислама и служению обществу. От имени муфтията все руководители духовных управлений были награждены почетными медалями «Интымак». Наградить первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Мухиддинова Дамира Ваисовича. Строительство нового здания муфтията заняло более 10 месяцев. Средства были выделены из фонда Исмаил Ата под руководством семьи Матраимовых. По словам главного муфтия страны, раньше духовное управление занимали здание Исламского университета и платили арендную плату. Новое здание расположено по улице Жибекжолу, рядом с новой мечетью. Biz 30 жылдан бери, мына 32 жылдан бери биздин муфтияттын офиси жок экенин баягы мындай современный тилде айтканда бүтүн арендада отурган экен. Мына Кудайым насип кылган экен, ушул жерде Кудайга шүгүр. Мына биз бүгүн бүтүрүп 10 айдын ичинде Райым өзү башында туруп, өзү жетектеп, ушуну тезирээк биз ушу эгемендүүлүк күнгө чейин бүтүшүбүз керек деп өзүнө бир максат кылып алган экен. Ошо максат кылып бүгүн бүтүрүп ачуу азем болду. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кудайым ушул жер ар дайым жакшылыкта Кыргыз элине мындай бул жакшы бир насаат айта турган,
динди бир жакшы жака үндөй турган, анан кийин элди бир жакшы жака чакыра турган имараттардан болсун. Өзгөчө белгилеп кетчү нерсе ушул мусулмандар дин башкармалыгынын башкы имаратын биздин белгилүү меценатыбыз, коомдук ишмер Райымбек Матраимов Исмаиловичтин курганы бул башка бир түрк бир туугандарыбыздан, араб бир туугандар эмес, эмне кыргыз бир туугандардын ошол эле учурда жеке өзүнүн ошол фондунун негизинде каржылап курганы бул аябай колдоого аларлык иш. Ошол эле учурда ушундай сыйлык тапшырууга татыктуу деп эсептейм. Анан бул келечекке, акыретке дагы өтө сооптуу иштердин бири болду. Жалпы эле Исмаил Ата коомдук фондунун жетекчиси Райымбек Исмаиловичке фонддун кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Элибизге, мусулмандарга ушундай ак сарайды, мусулмандардын ак үйүн куруп бергенине терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Райымбек агабыздын ушул дин башкармалыгынын башкы имаратын кургандыгы бул жеке өзүнүн жана жалпы үй бүлөлөрүнүн келечектеги ишмердүүлүгүнө ийгилик каалайбыз.